психолог айымдар бүгүн бактылуулук тууралуу, бактылуулукту үйрөтөбүз деп атат, бирок өзү эр менен ажырашып кеткен. Же бир нерсе болуп калган да. Бактысыз болуп туруп, бактылуулуктан сабак берип атат. Мен ушул жерде күлүп же ыйлап айтышымды дагы билбейм. Ошо таанымал, ошо көпчүлүк адамдар угуп жүргөн, билип жүргөндөр келип кадимкидей сүйлөшөт, өзүнүн проблемасын айтып кетет, кадимкидей кеңеш алып кетет. Мындай кылсам мындай кандай болот деген маселелерди кылып кетет. Ошо сиз билген, эл тааныган, миллиондогон угарманы бар адамдар келип не кылат? Баары бир динге келет да. Ал психолог өзүнө түкөшүн, тамам болушун билет да. Дин чексиз экендигин билет. Көпчүлүккө дух, мотивация, анан психология беришке аракет кылат, бирок өзүндө эчтекеси калган эмес. Кээ бирөөлөр дүйнө андай, дүйнө мындай, акча мындай азгырат, андай мындай деп өзү эң биринчи кезекте чуркап барып атат дүйнөгө, акчага. Өзү машина жаман, мындай жаман, мындай жаман, эң жакшы машиналарды өзү минип атат, өзү тебип атат. Реалдуу карашыбыз керек да, бул дүйнөгө реалдуу карашыбыз керек. Эгерде мага калса, дүйнө мени көз карашымда карай турган болсо, мындай бизнес тренер, психология, баягы мошенниктер жоголуп эле кетет да, себеби аларга эч ким ишенбейт. Эч ким ишенбей калат. Алданышым кыйын өтө. Ошондойлорго ишенбе. Баягы табип болуп, ардекелерди желкесине шубап, ардекелерди аяктырам деп аткандар бүт бардыгы жоголуп кетет өзүнө, себеби ишенбей калат мындайларга эч ким. Ошондуктан реал караганды билишибиз керек. Өзүбүздү өзүбүз алдабайлы, кеңештерим.